Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Желек кармап ат чаптырган Садыр Жапаров маалымат катчысы жооп берди. Социалдык тармактын колдонуучулары видео менен бөлүшүп, анда президент Садыр Жапаровдун ат чаптырганын жазып жатышат. Колдонуучулар өлкө башчысы ушундай болуш керек, биздин өлкө башчы мыкты деген пикирлерин жазышууда. Сереп медиа маалымат агенттиги видео боюнча президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаевке кайрылганыбызда видеодогу өлкө башчы эмес экенин айтты. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Кыргызстан Таластан Казакстанга суу берүүнү токтоткон себебин түшүндүрдү. Айыл чарба министрлиги Таластагы Киров суу сактагычынан Казакстанга суу берүүнү токтоткон себебин түшүндүрдү. Маалыматка ылайык эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү 17-19 июль күндөрү жолугушушкан. Анда Казак тарап Жамбыл облусундагы кургакчылыктан улам суунун көлөмүн көбөйтүүнү, тагыраагы графикте секундасына 40 метр куб каралса, 18-31 июлга чейин 45 метр куб суу берүүнү өтүнгөн. Кыргыз тарап мындай учурда 4 августта Казакстандын үлүшү түгөнүп каларын эскерткен. Ошого карабай графиктен көбүрөөк алууга макул болушкан. Буга байланыштуу суу 4 августтан тарта токтотулган. Ошондой эле учурда Кыргызстандын дагы фермерлери сууга аябай муктаж болуп турган. Бирок үнөмдүү пайдалануу максатында чектөөлөр киргизилип, график менен берилип жатты. Бүгүнкү күнгө чейин Талас өрөөнүндө суу өтө тартыш болуп жатканын белгилей кетүү керек. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары боюнча вице-министри Галидулла Азидуллин менен Кыргызстандын суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев августтун 2-декадасынан баштап Казак тарапка суу берүүнү токтотуу протоколуна кол коюшкан. Эгер суу көп токтотулуп калса, кое берүү шарты айтылган. Тилекке каршы Киров суу сактагычына суу аз чогулууда. Былтыр ушул маалда секундасына 13,7 метр куб суу агып кирсе, азыр 1 метр куб араң келип жатат деп жазылат маалыматта. Ошону менен катар Казакстандын чек араны бойлой аккан Талас дарыясынан секундасына 5-8 метр кубка чейин суу алуу мүмкүнчүлүгү бар экени айтылды. Белгилей кетсек, буга чейин айрым ЖМКлар Кыргызстан коңшу өлкөгө суу берүүнү токтоткону тууралуу жазып чыгышкан. 8 адамдын өмүрүн алган Тоңдогу жол кырсык атасы баласы небереси мерт болду. Бишкек балыкчы унаа жолунун Таш Сарай айылындагы тилкесинде Тоң районунда үрөө учурган жол кырсыгы катталып 8 адам набыт болду. Кырсыктан жабыркагандар тууралуу маалыматты Саламаттык сактоо министрлигинин Ысык көл облусундагы координатору Жаңыл Акунова тастыктады. Анын айтымында 14 августка караган түнү болгон кырсыкта 2 автоунаа кагышкан, анын биринде Ысык көл, экинчисинде Нарын облусунун тургундары бара жатышкан. Акунованын айтымында кырсыктын кесепетинен 8 адам мүрт кеткен, анын ичинен 2 жаш бала, ал эми 6 киши балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. Арасында үй бүлө мүчөлөрү дагы бар. Нарындын Жергөчкө айылында жашаган 64 жаштагы киши баласы жана небереси менен каза тапкан, дагы бир уулу ооруканада. Бокс боюнча дүйнө чемпиону Дмитрий Бивал Ысык көлдө эс алып жүргөнүн жазды. Кыргызстанда төрөлүп өскөн профессионал боксчу, Орусиянын эл класстагы спорт чебери, бокс боюнча дүйнө чемпиону Дмитрий Бивал социалдык тармактагы баракчасына Ысык көлдө түшкөн сүрөтү менен бөлүштү. Ысык көл жан дүйнөң, денең, ойлоруң эс ала турган саналуу жерлердин бири деп жазды ал. Экс-депутат Лунара Мамытова кош бойлуу экенин ачыктады. Экс-депутат жана эмгек министринин мурдагы орун басары Лунара Мамытова кош бойлуу экенин ачыктады. Ал соц тармактагы баракчасына сүрөттөрү менен бөлүшкөн. Лунара Мамытова 85-жылы төрөлгөн. Ал 2015-жылы Бир Бол партиясы менен шайлоого катышып депутат болуп шайланган. 2016-жылы мандатын өткөрүп берип, ошол эле жылы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары болуп дайындалган. 2018-жылы кызматтан кеткен. Ал буга чейин уулун тарбиялап келген. Жыргалан көмүргени кайрадан иштей баштады. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду ага 1,7 миллион доллар бөлдү. Орусия-Кыргыз өнүктүрүү фонду бизнес инвест компания жишкасына жабдуу менен атайын техника сатып алуу үчүн 1,7 миллион доллар жеңилдетилген кредит берди. Кеп Ысык көлдөгү эң ири жыргалан көмүргенин ишин жандантуу жөнүндө болуп жатат. Бул кен 59-жылы иштей баштаган, анын запасы 18 миллион тонна деп бааланууда. 12-жылдын сентябрь айында Бишканада өрт чыгып, иш токтоп калган. Кендин борбордук батыш жана чыгыш учаскасы
участкаларында 3 шахты бар. 2022 жылдын май айында биздин жичка чыгыш участогуна даярдык иштерин баштаган. Компания электр өткөрмө линияларын орнотуп, подъездик жолдорду оңдоду. Учурда вахталык шаарча куруп жатабыз. Муну менен катар шахтадан күнүнө 100-120 тонна көмүр алынууда. Болочокто өндүрүш кубаттуулугу жылына 50 000 тоннага жетет. Долбоорду жүзөгө ашырууга Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бизге $1,733,000 бөлдү. Бул каражатка биз биринчи кезекте россиялык жабдууларга буйрутма бердик, деди ЖЧКнын директору Кубатбек Керимов. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду башкаруучулугунун жетекчиси Артем Новиков ген 11 жылдан бери иштебей турганын, бирок президент тапшырма бергенден кийин аны ишке киргизүүгө даярдыктар көрүлө баштаганын эске салган. Долбоор импортту алмаштырып 126 жумушчу орун түзүүгө багытталган. Бул участок 2017 жылы суу басып калган. Ошого байланыштуу суу сордургучтар орнотулган. Азыр 2,5 миң куб метр суу сордурулуп, 420 метр органикалык масса алынды. Учурда бургулоо иштери жүрүп, көмүр сыртка чыгарылууда. Алгачкы 1,2 миң тонна көмүр Каракол жылуулук электростанциясына жеткилди, деди Новиков. Кенди Бизнес Инвест Компания ЖЧКсы мамлекеттик Кыргыз геология ишканасы менен биргеликте ишке киргизип жатат. Өндүрүлгөн көлөмдүн 20%, башкача айтканда ар бир тоннада мамлекеттик ишканага 255 сомдон берилет. Эске салсак, кечээ жакында министрлер кабинети Ысык-Көлдө 11 жылдан кийин жыргалаң кенинин иши жанданганын жарыялаган. Бирок кээ бир кыргызстандыктар, анын ичинде облустун мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев, мунун баары калп экенин билдирген. Алардын айтымында жыргалаңдын эски шахтасын суу басып калган. Ал эми министрлер кабинети ЖК компаниянын мурдатан бери иштетип келе жаткан мини шахтасын көрсөткөнүн белгилешкен. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров бул билдирүүлөрдү төгүндөгөн. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Кыргызстан 2-нчи күмүш оюндарында жалпы медалдык эсеп боюнча 7-нчи орунду ээледи. Аталган турнир 4 августтан 13 август күндөрү Беларустун Минск шаарында өтүп, спорттун 20 түрүнөн 22 мамлекет катышты. Кыргызстандын курама командасы спорттун 17 түрүнөн ат салышып 200дөн ашык спортчу барган. Кыргыз делегациясы 1 алтын, 8 күмүш, 18 коло медаль уткан. Жалпы башкы байгени кыз келиндер күрөшү боюнча Нурзат Нуртаева багындырды. Натыйжада Кыргызстан 7-нчи орунду ээледи, Тажикстан 8-нчи орунга илинген. Алдыңкы үчтүккө Россия, Беларусь жана Өзбекстан чыккан. Күмүш өлкөлөрүнүн 3-нчү оюндары 2025 жылы Азербайжанда өтөт. Транспорт жана турак жай салыгын төлөөгө 2 жума калды. Жарандар 1-сентябрга чейин транспорт, турак жай жана үй алдындагы жер тилкелери үчүн салыктарды төлөшү керек. Мамлекеттик салык кызматынан эскертишкендей, өз убагында төлөөгө жетишпей калган жарандар 1 000 сом, юридикалык жактарга 5 000 сомдон айып пул салынат. Салыктар банк кассаларында, почта бөлүмдөрүндө, төлөм терминалдарында жана интернет банкинг аркылуу кабыл алынат. Калькулятор салык KG сайтынан салыктын суммасын өз алдынча эсептеп алууга болот. Акылбек Жапаров Кытайга расмий иш сапары менен барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Синьцзян уйгур автономдук районуна расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен болгон жолугушуусунда айтылды. Жолугушуу 14 августта өтүп, саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактагы кызматташуу маселелери талкууланган. Жолугушууда айтылгандай, Акылбек Жапаров Кытайдын Синьцзян уйгур автономдук районуна расмий иш сапары менен барсак, октябрь айында Кытайдын мамлекеттик кеңеши премьери Ли Цян Кыргызстанга расмий сапары менен келет.
УКМКнын Жети-Өгүздөгү бөлүмү жаңы имараттуу болду. 14 августта УКМКнын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын Жети-Өгүз райондук бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ачылыш аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, облус башчысы Ильяс Имамбетов, Жети-Өгүз район акими Эрмек Бахаваддинов, башкармалыктын өздүк курамы, улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери катышкан. Жаңы имарат кызматкерлери үчүн бардык заманбап талаптарга жооп берген керектүү шарттар менен толук жабдылган деп билдирет УКМК. Иш-чарада Ташиев сөз сүйлөп, УКМКнын кызматкерлерине ишин натыйжалуу аткаруу үчүн мындан ары да шарттар түзүлө берерин айткан. Ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияны жоюу жана уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча чараларды ишке ашырууну улантууну маанилүүлүгүн белгилеп, президент Жапаров тарабынан коюлган Кыргызстандагы коопсуздукту камсыз кылууга жана мыйзамдуулукту бекемдөөгө багытталган милдеттерди жогорку кесипкөйлүк менен аткаруу зарылдыгын билдирди деп айтылат маалыматта. Кытай Кыргызстанга лайм лимондун экспортун көбөйтүүнү көздөөдө. Кытай Кыргызстанга лайм лимон жана алмуруттун экспортун көбөйтүүнү көздөөдө. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы соода саттыкты өрчүтүү, ишкердик кызматташуунун арттыруу иштеринин алкагында кытайлык ишкерлерге Кыргызстанга жаңы лайм лимон жана алмурутту экспорттоого көмөктөшүү боюнча жыйын өткөн. Тараптар бул мөмө жемиштерди экспорттоо жана импорттоо жаатында кызматташуунун негизги аспектилерин талкуулап, Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы сооданы көбөйтүү боюнча иш-чаралардын иштеп чыгууну макулдашты деп билдирет министрлик. 23 жаштагы жигиттин өлүмү милиция шектүүлөрдү кармоо учурунда тартылган видео эски экени тастыкталды. Бостерде каза болгон 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шектелгендердин кармалганы тууралуу видеодо эски кадрлар колдонулган. Бул тууралуу клубка 14 августта Ысык көл облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдү кармоо түнкүсүн жүргүзүлүп, видеонун сапаты абдан начар болгондуктан архивдик видеолор колдонулган. Буга чейин ИИМ Аманкуловдун өлүмүнө шектүүлөрдүн кармалганы боюнча видео жарыялаган. Көп өтпөй журналисттер аталган тасма 2 жыл мурдагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармаган учурда тартылганын аныкташкан. 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмү 14 августта ИИМ 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шектелген 4 киши кармалганын билдирген. Маркумдун достору жана туугандары Аманкулов ур-токмоктон каза тапканын айтышкан. Маалыматка караганда, буга байланыштуу 100дөн ашык киши суралып, 44 күбө окуя боюнча көрсөтмө беришкен. Алар окуя болгон жерге жакын жайгашкан бар, кафе, ресторан жана дүкөндөрдүн жумушчулары адам өлтүрүүгө шектелип кармалган. Алар окуя болгон жерге жакын жайгашкан бар, кафе, ресторан жана дүкөндөрдүн жумушчулары. Адам өлтүрүүгө шектелип кармалгандар 28 жана 32 жаштагы жарандар. Алар 2 айга камакка бүгүн алынды.